Анан Теңир Мусага дагы мындай деди: "Бул сөздөрдү жазып ал. Анткени бул сөздөрдүн негизинде мен сени менен жана Ысрайыл эли менен келишим түзүп жатам." Ошентип Муса Теңирдин жанында нан да жебей, суу да ичпей 40 күн 40 түн болду. Ошондо Кудай таш лоокторго келишим сөздөрүн 10 осуятты жазды. Муса Синай тоосунан түшүп келе жатканда, анын колунда мыйзам жазылган 2 таш лоок бар эле. Муса Кудай менен сүйлөшкөндүктөн тоодон түшүп келе жатканда жүзүнөн нур чачырап турганын өзү билген жок. Арун менен Ысрайылдын бардык уулдары Мусанын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүп, жакын баруудан коркушту. Муса аларды өзүнө чакырды. Ошондо Арун менен жамааттын бардык башчылары келишти. Анан Муса алар менен сүйлөштү. Андан кийин Ысрайылдын бүт уулдары келишти. Муса аларга Теңирдин Синай тоосунда айткан осуяттарынын баарын айтып берди. Муса алар менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин бетине жабуу жаап алды. Ал Теңир менен сүйлөшүү үчүн анын алдына келгенде бетиндеги жабуусун алып салчу, кайра чыкканда жаап алчу. Чыккандан кийин Теңир берген осуяттын баарын Ысрайыл уулдарына айтып берчү. Ысрайыл уулдары анын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүшчү. Ал Теңир менен сүйлөшкөнү барганда бетин кайра жаап алчу.